Саламатсыздарбы, менин каналыма жазылгандар, силерди көргөнгө абдан кубанычтамын. Экрандын берки тарабында дегендей. Бүгүнкү тема бул деген дүйнөлүк цивилизациянын жылышы, багыты жана Кыргызстандын анда орду. Бул деген тема абдан маанилүү тема. Анткени биз дайыма жашообузда өзүбүздүн жашообуздун маңызын, маанисин издейбиз. Анын издегенин аркасынан көп жыл өтөт. Кээде кээ бирөөбүз ал маңызын өз балдарында табат. Кээ бирлери өз ишинде, жумушунда табат. Кээ бирлери болсо маңызын такыр таппай кыйналып жашоону өткөрө беришет. Ушундай да кишилер бар. Жалпы ушул ар бир адамдын өзүнүн жашоо маңызы аябай тыкыз анын тагдыры менен, анын мамлекеттин маңызы менен байланыш болот. Кыргыз Республикасынын өзүнүн маңызын түшүнүшүбүз керек да, бүгүнкү цивилизацияда болгон ролун, бүгүнкү азыркы кандай процесстер жүрүп атат, ошону бир карашыбыз керек. Эгерде дүйнө процесстерин алсак, бүгүнкү күндө ошол төмөнкүдөй нерселер болуп жатат да. Бир тараптуу дүйнө азыр негизи. Ал дүйнө жүзүндө бекем ролду ошол дүйнөлүк империянын ролун Америка Кошмо Штаттары ойноп жатат да. Аны прокси империя деп айтат да. Прокси империя дегени бул деген жалпы Америка Кошмо Штаттары эң алдында турган куралдуу күчтөрү колунда бар, ага ээ. Бирок ошону менен бирге баягы Америка Кошмо Штаттары көп ошол дүйнөдө болуп аткан процесстерге көзөмөл сала албайт. Көзөмөл сала алса да көп учурда ушул таасир кыла албай жатат. Ошондуктан Америка Кошмо Штаттары өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн бир мындай идеясы, бир стратегиясы иштелип жатат. Ал стратегиясы бул деген Евразияны мындай тынчтыксыз жер кылыш керек да, иши кылса. Мисалы үчүн Евразияда убактан убакка чоң аскерий күчтөр жана коркунучтар пайда болот. Жакынкы чыгышта ар кандай ушул террористтик топтор пайда болушу мүмкүн. Же кээ бир чоң өлкөлөр өзүнүн күчүнө ишенип, ушул ар кандай согуштук авантюраларга даяр болуп калышы мүмкүн. Ушундай да нерселер болуп атат да. Андай абалда албетте баягы Америка Кошмо Штаттарын эгерде карасак, аларда мындай эң чоң кызыкчылык ушул Евразиядагы чоң мамлекеттер күч топтогондон кийин ал күчтү сыртка чыгарбаш керек. Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарына, Океанияга, Түштүк Америкага, Австралияга чыгарбаш керек да. Ошол билесиздер, баягы согуш биримдиги түзүлгөн AUKUS. Ошондо эгер ал согуш Евразиянын ичинде болуш керек да. Эгерде Евразиянын ичинде узак токтобоз согуш болсо, анда бул деген AUKUS-тун өзгөчө Америка Кошмо Штаттарынын баягы мындай сактыгына чоң салым салат да. Канча согуш узак болсо, ошончо көп баягы континенталдык өлкөлөрдүн ресурстары азаят. Ошончо алардын Америка Кошмо Штаттарына же Австралияга, Улуу Британияга же башка Түштүк Америка өлкөлөрүнө же аралдык өлкөлөргө, Океанияга боло турган мындай коркунучу азаят да. Филиппин, Океанияга коркунучу азайты, ушул нерсе эң биринчи орунда да, коркунучту азайтуу эң биринчи орунда Америкалык Кошмо Штаттарынын стратегтеринин башында, генералдарынын башында, мээсинде. Бул концепция эң биринчи орунда болгондуктан, алар мисалы үчүн ошол бир стратегия бар да, күчтүүлөргө баягы алсызды кол салдыр, алсызга анан жардам бер депчи. Бирок эгерде бир акыркы болуп жаткан процесстерди карасак, бизде тескерисинче болуп кетти. Кээ бир өлкөлөр өзүн күчтүү сезип биринчи кол салышты, ошону менен ушул жалпы Америка Кошмо Штаттарынын стратегиясын колдогондой болушту да. Бүгүнкү күндө ушул эгерде ушул өлкөлөрдү караса, баягы өзүнүн күч колдонуп, согуш байлап, акырындап ушундай чоң туура эмес иштерге барган өлкөлөрдү караса, алардын баары Америка Кошмо Штаттарынын ошол кызыкчылыгын көздөп аткандай. Бирок риторикасын окусаң, пропагандасын карасаң, алар деген биз НАТОга каршы чыгып атабыз, биз Америка Кошмо Штаттары менен согушуп атабыз деген сөздөрдү айтышат. Бирок ошол менен бирге алар так эле ушул Америка Кошмо Штаттарынын коопсуздугун коргогондой иш жасап жатышат. Бул деген Америка Кошмо Штаттары, мисалы үчүн, мен күнөөлөбөйм да. Эгерде биздин Кыргызстан Америка Кошмо Штаттарынын ордунда болуп калсак, биз деле ошондой кылганга туура көрмөкмүн. Анткени бул деген коопсуздук. Анткени кээ бир ушул континенталдык өлкөлөрдө
курал абдан көп топтолду. Баягы ядердик потенциал, ядролук потенциал ошо дүйнөнү бир нече жолу жок кылганга жарап калды да. Албетте ушул потенциалды баарын азайтуу, алардын коркунучун азайтуу бул деген чоң маселе да. Негизи биздин Кыргызстан ушул жерде баягы экидөө согушса чымын өлөт болгудай Евразиянын ортосунда болгондуктан эч кандай тынчтыктуу жашоого мындай эмки ишенбей калышы мүмкүн да. Анткени келечекте ушул бүтпөс согуш эле бизди күтө тургандай. Азыр бир согуш бүтөт, Чыгыш Европада согуш бүтөт. Жакында ошол жакынкы чыгышта согуштар башталат кайра. Жакын чыгышта согуштар бүтсө, ушул мисалы үчүн Кытай менен Евразияда же Кытай менен Океанияда боло турган согуштар уланышы мүмкүн. Тайвань менен мисалы үчүн. Ушундай нерселер жалпы глобалдык коопсуздукка, чоң жана өнүккөн прокси империяга глобалдык коопсуздукка туура келүүчү нерселер да. Ошон үчүн алардын болуп кетиши так ыктымал. Бир четинен ошол континенталдык өлкөлөрдүн лидерлеринин, алардын бийликте отургандардын кичине акылы ордунда эместиги же болбосо ошол жалпы прокси империянын стратегиясын аткаргандыгы ошого алып келип жатат. Ушундай ойлоносуң да кээде. Жалпы баягы эгерде карасак, бүгүн цивилизациялык борборлор бул технологиялык жактан кайра эле ошол аукус өлкөлөрүндө, өнүккөн өлкөлөрдө, Евросоюзда бүгүнкү күнү ошол чыгыш тарапты карасак, азиялык арстандарда ошол Түштүк Корея, Сингапур, Япония, Кытай, жана ошол Вьетнам, Лаос, Камбоджага акырындап келатат да. Ошол Тайвань, ушул жерлерде акырындап баягы технологиялык өнүгүү болуп атат. Бирок эң биринчи кайра эле баягы пионер катары Америка Кошмо Штаттары болуп атат. Андан кийин Европалык биримдик да. Континенталдык Евразияда, жакынкы чыгышта, баягы Иран, Африка өлкөлөрүндө, Түштүк Америкада кичине инновациялар менен маселе да. Баягы инновациялар кичине мындай цивилизациялык өнүгүү аксап баратат. Биз болсо жалпы цивилизациялык индикаторлорго карасак, баягы цивилизациялык мындай көрсөткүчтөрдүн баарын карасак, мен баарын карап көрдүм. Ушул бир 200-300гө жакын көрсөткүч бар, дүйнөлүк рейтингдер жана башка. Кыргызстан аларда бүт жерде баягы ортодон бир аз ылдый турат да. Биз деген начар мамлекет эмеспиз, биз деген ортодобуз, бирок ортодон ылдыйбыз. Биз акыркы орунда эмеспиз, бирок ортодон ылдыйбыз да. Ошонусу бир жаман. Биз технологияларды ошол жаратпайбыз. Биздин кээ бир жарандарыбыз акырындап жаратканга аракет кылат. Мисалы үчүн мен баягы ар кайсы баягы пандемияга каршы технологиялар жана инженерлер, IT инженерлер, кээрлер ушундай кандайдыр ийгилик жаратып жатат. Бирок жалпы ийгилик жаратуучу нация катары, ийгилик жаратуучу эл катары биз таанылып элекпиз. Ошону менен бирге биз ошол жаңы инновацияларды кабыл алып атабыз да, тез-тез. Бүгүнкү ушул күндө цивилизациялык кыймыл азыр кайда барат? Америка Кошмо Штаттары акырындап, мен ойлойм, ошол чыгыш Европадагы, континенталдык Евразиядагы эң чоң өлкөнү ошо майдалаганга барат да. Ал жерде баягы майдалоо процесстери, мындай дезинтеграция, бөлүнүп кетүү, бөлүп ажыроо процесстер башталат жакында. Башталганда алар деген дагы локалдык тынбас согуштар менен коштолот. Ошондой кезде биздин өлкөнүн жок болуп кетүүгө ыктымалдыгы пайда болот да. Ошол бири-бири менен майда өлкөлөр согушу мүмкүн, күч колдонушу мүмкүн. Албетте баягы кээ бир коалициялар түзүлөт, ошол коалициялар кээ жерге кийгилешет, кээ жерге кийгилешпейт да. Бул жерден биз күчтүү өлкө болбосок, жалпы армиялык реформа кылып өзүбүздүн коопсуздугубузду өзүбүз сактабасак, аябай коптуу заман келатат да. Жакынкы эле 5-6 жылдын ичинде ушундай катуу, мындай оор заман келиши мүмкүн. Ошондо баягы мисалы үчүн Европада азыркы Орусияны цивилизациялык жолу эки концепция согушуп жатат. Бир концепция бул деген баягы орус дүйнөсү деген концепция. Ал деген бир аз баягы этникалык тазалыкка чакырат, кичине фашизмге окшоп кетип атат, чынын айтса. Ошон үчүн ага мындай жол эл береби, баягы эл дүйнө жүзү береби, чоң күмөн санаса болот.
ага каршы баягы 5 долбоор деген концепция иштелип чыгып атат идеологдор менен чыгыш Европадагы. 5 долбоор эгерде ордуна келсе, анда Орусия кайра биригип, кайра чоң күчтүү мамлекет болушу мүмкүн. Бирок баягы кээ бир Сибирь, Татарстан сыяктуу, ошол Кавказ сыяктуу өлкөлөрдүн мындай же күчтүү автономиясын берип, мындай кеңейтилген автономия берип, же такыр боштондук берип салышы мүмкүн. Баары бир кандайдыр бир дезинтеграциялык процесс болуп кетет. Кыргызстан болсо бул жерден чатак болот. Эгерде мисалы үчүн ушул чоң континенталдык өлкө ушундай ажыроо процессине учураса, анда биз чоң коркунучтабыз. Бизге ошол эң негизги жакынкы түштүк жактагы өлкөлөр кандайдыр коркунучту туудурат да. Ошол коркунучтан чыгыш үчүн чыгыш жолу бир гана бар. Бул деген баягы Турциянын туран интеграциялык долбоору бар да. Ошондой туран интеграциялык долбоор баягы 6 девлет 1 миллет деген концепцияга кириш керек болуп калат да. Анда баягы коалиция түзүп, түрк өлкөлөрдүн мындай биримдигин түзүш керек болуп калат. Ошондо баягы түрк өлкөлөрдүн технологияларын, аскерлерин бириктирип, кандайдыр бир регионалдык Кыргызстан үчүн дагы, кошуналар үчүн дагы коопсуздукка жетсе болчу да. Ушундай цивилизациялык кандайдыр жылыштар болуп кетиши мүмкүн. Ошондо Кыргызстан ошол негизи мен ушул Кыргызстандын жалпы цивилизациялык максатын мындай айттым эле да, мындай курдум эле. Китеп жазгам атайын, орусча жазгам. Албетте бүт билим орусча келсе, кайдан кайсы тилде жазасың? Азыр англисчеде кичине окуп калып, кичине рас болду. Англисчени түшүндүм. Жакшы мындай сүйлөп келатам, окуп келатам. Ага чейин аябай ошол орус чалыш болуп, китепти орусча жазгам. Орусча жазылган китептин аталышы бул Кыргызстандын мааниси деп да, смысл Кыргызстан деп аталат. Ал жерде баягы Кыргызстан цивилизациялык максатын мен ушинтип айтам. Биздин цивилизациялык максат негизи баягы жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, 5 сөз менен түшүндүргөндө, бул деген кыргыз дайыма биринчи орунда болуш керек. Кыргыз керек болсо баягы рактан дабаларды дарыны табыш керек. Кыргыз эгерде Элон Маск Марска учса, биринчи болуп баягы экспедициянын ичинде биринчи болуп Марска буту тийиш керек дагы, биринчи болуп Марста жашоону куруш керек да. Кыргыз керек болсо баягы дүйнө жүзүндөгү кандайдыр бир мындай маселелер чыкса, ошол маселелерди чечкендердин биринчилеринен кыргыз уул кыздар болуш керек. Баягы жаңы технологияларды иштеп чыккан адамдардын арасында кыргыздар болуш керек. Жана ошол жашоону сактап калуучу технологияларды иштеп чыккан, ошол маселелерди чечкен астында эң ошол кыргыз балдар болуш керек да. Бизде ушундай дайыма биринчи жүрүшүбүз керек. Дүйнө жүзүндө лидерликти биз алып алышыбыз керек да. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө лидерлик бул деген ар кайсы нациялар, ар кайсы элдер, этностор бириккен Америка Кошмо Штаттарында. Биз ошол лидерликти алышыбыз керек. Карама каршы эмес, согуш менен эмес, жөн эле мыктылардын биринчилисинен болсок, бул деген жетиштүү болот да. Биздин цивилизациялык максатыбыз ушул. Жалпы ушул дүйнө жүзүндө биз элибизди сакташыбыз керек, санын көбөйтүшүбүз керек. Ушул биз деген баягы туран менен биригип, балким же федерациялык ошондой бирикме түзүшүбүз керек, же туранды бир өлкө кылып туруп, бир эл болуп кетишибиз керек да, бир глобалдык. Акырында ушул жер планетасында бүт өлкөлөрдүн ортосундагы карама каршылыктарды жеңип, жалпы планетардык цивилизация болуп, андан ары кетишибиз керек да. Керек болсо баягы энергиялык жол мененби, же башка планеталарга барып терраформинг кылып, аяктан баягы жерлерди түзүп жасап, жаңы дүйнөлөрдү куруп, баягы шаарларды куруп, аяка көчүп, ушундай нерселерге кыргыздар дайыма авангардта жүрүш керек да. Ушул биздин элибиздин миссиясы, элибиздин негизги максаты, цивилизациялык мааниси да. Ушуну мен айтар элем. Ошондо бизге азыр жакынкы арада ошол кыска стратегия турандын бөлүгү болуу, туранды куруу, коопсуздугубузду камсыздоо, аскердик реформаларды өткөрүп аман калуу, жана ушул кыска, эң кыска ошол эгерде максаттарыбызды алсак, бул деген эл катары тез байуу, бүгүнкү өзгөрүп жаткан экономикага тез түшүнүк алуу, ага оюнчул болуп кирип, баягы ар кайсы мындай
жердеги биздин региондогу процесстерди өзгөрткөнгө күчүбүз жеткиришибиз керек да. Биздин арабыздан ушундай кыйын уул кыздар, саясий лидерлер, экономисттер, ишкерлер чыгыш керек да. Окумуштуулар чыгыш керек. Культура мындай кызматкерлери, идеологдор бүт баары ушундай чыгып, тез иштеп, тез байып, баарына катышып, инвестициялык фонддор түзүп, бүт менен аралашып, армияны күчөтүп, коопсуздукту күчөтүп, ошону менен бирге баягы дүйнө жүзү менен иштеп, ушундай абалга, акыбалга жетишибиз керек. Бул биздин цивилизациялык максатыбыз, цивилизациялык жолубуз.